Урматтуу Ашырбек Мойдонович, менин дарегимне Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын философия, укук жана социалдык саясий изилдөө институтунун илимий жамаатынын атынан кайрылуу каты келип түштү. Катта институтта жакында директорун шайлоо болуп өтүптүр. Ал шайлоодо көп добуш алган талапкер жеңишке ээр болдугуна кылабаштан айыл дайындалбай жаткандыгын өкүнүү менен айтышат. Уставкалар институтунун директорун шайлоо жолу бул Улуттук Илимдер Академиясынын президент тарабынан дайындалат. 18-жылы Саралаевдин талапкерлиги көрсөтүлгөн шайлоо өтүп, ал киши өтпөй калган дейт. Бирок 1 жылдан бери ал киши ушу мыйзамды бузуп, илим институттун милдетин аткарчу болуп турат. Бул Саралаев деген биздин премьер-министрдин бир тууган агасы экен. Себеби бул жамаат айта албайт, себеби агасы иниси бир тууган премьер-министр. Ал эми 19-жылы 6-июнда институттун директоруна 2-чи жолу шайлоо өткөрүлгөн дейт. Жыйынтыгында добушка катышкан 48 илимий кызматкердин 23-ü Саралаевке берген, Абулгазиевдин агасына 25-и юридика илиминин доктору Алмаз Токтогуловго добуш берилген. Бул боюнча академик Аскар Чукутаевич Какеев төрагалык кылган ошол шайлоодун жыйынтыгынча протокол, кол коюлган протоколу дагы мага жиберилген. Бул шайлоо мыйзамдуу өткөрүлгөн дейт. Бирок 6-июндан бери бир топ күндөр өтүп, ошол 39 бала алган, жогору бала алган 39 жаштагы окумуштуу юридиканын доктору Алмаз Токтогулов бүгүнгү чейин дайындалбай келет дейт. Эмне үчүн Улуттар Академиясынын президенти Мурат Жуматаев шайлоонун жыйынтыгын тааныбайт? Мунун себебин айтышат. Премьер-министр Академиянын президенти Мурат Жуматаевдин кызынын убагында Кыргыз Республикасынын сот фондунун төрагасынын орун басары кылып дайындаган. Буга жооп катары ал анын агасыны коюунун аракетинде деп айтышат. Мен кайрылат элем. Жакында эле премьер-министр боюнча алгандай уучулуу кептер өттү. Тууганчылдыгы, бажалары боюнча, карындаштары, агалары боюнча. Мен айткым келет, бул нерсе токтош керек. Институттун илимий жамаатынын тандоосуна калтырыш керек. Мыйзамды да сыйлашыбыз керек. Мыйзамдуу өлкөдө турабыз. Тууганчылыкка жол бербешибиз керек. Премьер-министрдин кадр саясаты боюнча түзүлгөн атайын депутаттык комиссия бар. Мен ошого тапшырат элем ушундагы териштирүүнү. Ашырбек Мойдонович, премьер-министрге кирип айтсаңыз, жеткизсеңиз, албетте, кызматта тургандан кийин урук тууганга да пайдасы тиш керек. Бирок мыйзам бузуу жол эмес. Жашы дагы 63 жашта экен. Башка кызмат берсин дагы бул шайлоонун жыйынтыгын бузбашын. Ошондуктан мен айткым келет, кадр саясатын жүргүзүү боюнча ушунча чуудан кийин бул нерсе кайталанбаш керек. Ошол мыйзам түрдө шайланган адам ордуна коюлуш керек. Бул себеби премьер-министр, бул биздин президенттин оң колу. Ушул кишинин саясатын бул аткарса ким аткарат? Ашырбек Мойдонович, мен муну көзөмөлгө алам, ушу сиздерден жообуну күтөмүн. Рахмат.